Рахмат, Аман Каматович. Менде биринчи суроода могу жерде аппаратка берсек туура болот го дейм да. Регламент бар да, биздечи. Регламент боюнча жумушту алып барышыбыз керек. Могул материал дейбизби, мыйзамдын долбоору министрликтен 27 майда келип атат да, жогорку кеңешке. 6 айдан өтүп кетиптир. 6 айдын ичинде уже бул мыйзам 3-чү окуудан өтүп, уже күчүнө кириш керек эле да. Эмне үчүн азыр могу регламент бузулуп алып кирип атасыздар? Жооп бересиңер аппараттагылар? Саламатсыздар, комитеттин мүчөлөрү. Биздин комитеттен да тышкары бөлүмдүн эксперти Байсалов Нурлан, биздин комитеттен да тышкары бюджет комитети да караш керек болчу. Алар 2 декабрда карашты ушул жылы. Ошондуктан биз алар карап бүткөндөн кийин биз комитеттин күн тартибине киргизип жатабыз. Бул жердечи президенттин өкүлүнө да силер жооп бергиле. Мунун баардыгын силер контролдошуңар керек. Биз мына комитеттин берки аппараттыкын уктук. Эмне үчүн буну биз контролдош керек? Регламент бузулуп атат. Бунун баардыгын силер, мыйзамдын долбоору силерсиңер, ээси. Эмне үчүн контролдободуңар? Жооп бериңиз. Урматтуу Алишер Ташпаевич, мүчөлүштөр болду, сиз айткандай. Бирок азыркы учурда биринчи окууда карап бериңиздер суранып атабыз. Бул биринчиден майда келди, сиздердин каникулуңуздар болду. Ошого жараша тиги комитетте аппарат айткандай эле каралбай калды. Ошону эске салып, колдоп бериңиздер суранабыз, Алишер Ташпаевич. Жок, урматтуу президенттин өкүлүнүн катышуучусу. Бул жерден сиздер жанагыда командировкада, отпускада болдуңуздар деп атасыздар. Май болуптур, майда келди. Июнь иче биз иштедик. Андан кийин элдер менен бир эле ай биз каникулда болдук биринчиден. Экинчиден биз каникулда болгондо могу жерде аппараттын бардыгы иштеген. Экспертиза иштеди, лингвистика иштеди, бардык аппарат иштеди. Эмне үчүн силер сентябрда алып кирбедиңер эле ошол жанагы башка бюджет боюнча комитетке? Андан кийин алып чыгышыңар керек эле. Эмне үчүн ушуларды экспертизаларды өтпөдү буга чейин? Жай боюнча өткөздүр, сентябрда киргизишиңер керек эле. Азыр алып келип алып туруп бизде регламентти буздуруп атасыңар. Жооп бериңиз. Эмне үчүн аппаратты иштебеди анда? Управление президент иштебеди бул жакта. Качан иштейсиңер? Анан келип алып айта бересиңер. Муну берип болду, мыйзам долбоорун колдоп берип коюшуңуздарды суранабыз, мүчкүлүктөр кетип калды деп. А бул боюнча ким жооп берет? Биз конституциянын регламенттин негизинде жумушубузду алып барышыбыз керек. Ушул уже 3-чү жолу болуп атат моундай мыйзамдарды алып келгениңер. Ал жерде так жазылган мөөнөттөрү. 7 күндүн ичинде аппарат карап чыгыш керек эле. Андан кийин 1 айдын ичинде жанагысы карап чыгыш керек эле. Эмне дейсиз? Жооп бериңиз. Урматтуу Алишер Ташпаевич, тештирип текшерүү чаралары колдоносуз, Алишер Ташпаевич. Кандай эмне болуп калган? Сизге келип жол барын түшүндүрүп бересиз, Алишер Ташпаевич. Ошонун баарын эске алып, ушу мыйзамды колдоп беришиңизди суранабыз, Алишер Ташпаевич. Жок, мыйзамды мейли колдосоң колдон керек болгондон биз дайым эле колдоп берип атабыз. Бул жактан эми силер да бизде мисалы жанагы регламентти буздурбагыла да. Биринчиден, экинчиден силер ушул 6 айдан бери карап атабыз, тигил жакта карап атаса, карап туруп мындай жакшы шайкеш келген мыйзамды алып чыкпайт белеңер. Ичинде толгон токой жанагы болуп атат, шайкештиктер жок. Орусчасы менен кыргызчасы дал келбейт. Силердин жанагы сунушталган таблицаңар боюнча салыштырмалуу таблица менен могу президент кол кое турган долбоору так келбей атат. Алишер Ташпаевич, сиз айткандай тоже ошо биз экинчи окууга ошо сиз айткан. Жок, сизге ким суроо берди? Мен азыр президенттин өкүлү менен сүйлөшөм. Өзү мыйзамдын долбоорун алып чыкканда, могу президенттин өкүлдөрү силер карайсыңарбы, карабайсыңарбы? Ушулар силердин мыйзамдын жанагысыңар. Ээси силер. Силер алып келип атканда ушу Айыл чарба министрлигинин жанагы эксперттеринен, лингвисттеринен өттү, юристтеринен өттү, андан кийин өкмөттүкүнөн өттү, андан кийин министрлигинен өттү, андан кийин жогорку кеңештен силерден келип өтүп, анан кийин жогорку кеңештин аппаратына бизге түшүп атат. 5 электен түшкөндөн кийинки 6 ай кармап отуруп туруп бузуп алып келген мыйзамыңар шай келбей атпайбы?
Эмне бул жакта биз оңдошубуз керекпи, түзөшүбүз керекпи? Болуптур, биз сунуштарыбызды беребиз деп эле атабыз. Берип эле жатабыз. Бирок ушуга Аманкан Батырбекович булар качан жоопкерчилигин алат? Мыйзамдын ээси ушулар. Эмне үчүн отурат ошол жактагы канча эксперт, канча лингвист, канча правовед, канча юрист дегендер? Биз жазып бергенден талкпайбыз, оңдоп бере беребиз. Мына азыр эми өтө турган болсок, азыр эле мына карайлы. Мыйзам долбоорун ачыңыздар. Кыргыз Республиканын мыйзам долбоору, Кыргыз Республиканын президенти кол коет деп. Мына биринчи беренени эле карайлы. Өзгөртүүдгө силер киргизип атасыңар 9 пунктка. Биринчи 7-чи статьясы деп жазылып турат, кыргызчасы. Беренеби же статьябы? Сиз болсо кабинет министрди министрликке жана кабинет жана өзгөртүп келдик деп атасыз. А буну эмнеге өзгөртпөдүңүздөр? Андан кийинкисин эле ошол эле жанагы 3-чү бөлүгүндө караңыздар. Эгерде рекреация объектине туризм жанагы андай мындай деп туруп жазып келип атасыздар, берүүгө милдеттенүү юридикалык жагына берилгенге деп. А салыштырмалуу таблицаңыздар да совсем башка нерсени жазып атпайсыздарбы? Салыштырмалуу таблицаңызды ачыңыз, урматтуу замминистр Марат Курманбекович. Мына салыштырмалуу таблицаңызды мен окуп берейин кыргызчасынчы. Эгерде рекреация объектине туризмдин инфраструктура болгон менчик укугу чет өлкөлүк жакка укук улантуучу тартипте өткөрүлгөн учурда ал Кыргыз Республикасынын юридикалык жагына же жаранына менчик укугу келип чыккан учурда 2 жыл ичинде сатууга милдеттүү деп туруп. Андан кийин дагы кошумча алып киргизип атасыздар. Эгерде рекреация объектисине туризмдин түзүмүнө болгон менчик укугу чет өлкөлүк банктарга жана финансалык мекемелерге укук улантуучу тартипте өткөрүлгөн учурда көрсөтүлгөн субъекттер Кыргыз Республикасынын юридикалык жагына жана жаранына менчик укугуга келип чыккан учурда 2 жыл ичинде сатууга милдеттүү деп атасыздар. А мыйзамдын долбоорун эме окуп берейин. Биягы болсо мына президент кол кое турган жагында долбоорунда. Эгерде рекреация объектине туризм инфраструктурасын деп туруп, башталып эле мурунку эле редакциясы калып калып атпайбы? Ушундай эле сиздердин жанагы экинчи беренеге киргизип атасыздар 76-чы статьясында. Ал жакта деле ушу эски эле редакциясын калтырып туруп алып келип атпайсыздарбы? Салыштырмалуу таблицаңыздар менен дал келбей атпайбы? Мына силердин деңгээлиңер, президенттин өкүлү 6 айдан бери кармап отурган, 6 айдан бери жына кылып туруп регламентти бузуп алып келгениңер. Ошодон бери оңдоп койбойт белеңер ушуларды. Же Марат Курманбекович, мен туура эмес айтып атам. Караңыз, мына 2-3 беренеге эле киргизип атасыздар. Анан кийин сиздер бу жерде жанагысын мыйзам жана керек мыйзам деп атпайсыздар. Бул секөл экологиялык, экономикалык тутумунун туруктуу өнүктүрүү жөнүндөгү деп мыйзамды. Карап чыккыла. Эми дагы биз анан кийин сунуштарыңарды бергиле башка деп отурасыңар кийинчи. Биринчиден, кийинкисинде могу ушул керек беле, керек эмес беле? Бүт дүйнө жүзү боюнчачы Марат Курманбекович. Дүйнө жүзү боюнча мисалы эле ошо өнүгүп келаткан Турцияны карайлы, Болгарияны карайлы, Кипрди карайлы. Ал жерде мисалы ошол эле жер же болбосо ошол объект, жер болбосо дагы объект, конституция боюнча жер бизде мамлекеттик. Мисалы объект бир үй алса, же коттедж алса, же бир гостиничный комплекс алса, ошонун бардыгы мисалы өткөзүп берет да, берет. Ошентип атып мисалы Турцияда эле Болгария, Кипр өнүгүп атат да. Инвестиция келип атат башкасы. А биз ушул менен биз мисалы инвестициялык климатты жаап коюп атпайбызбы? Буга эмне дейсиз? Чет жактан келген жаран алганга болбойт деп атабыз. А бул жагында аты болсо инвестицияны алып келебиз деген мыйзам болуп атат. Буга эмне дейсиз? Рахмат, Алишер Ташпаевич, Нурия Суронова. Жанагы инвестиция алып келбей калат деп атпайсызбы? Бул жерде мындай болуп атат да, бул мыйзам долбоорунун сунушталган себеби
бул жерде жанагы действующий жана сиз редакцияны окуп атпайсызбы, ошол жерде деген юридикалык жактарга да сатса болот деген, Кыргыз Республикасынын юридикалык жактарына сатса болот деген норма жок. Анан экинчиден жанагы банктарга өтүп кеткенден кийин, банктар 2 жылдан кийин кайра Кыргызстандын жаранына же юридикалык жагына өткөрүп берип коеюн десе, ал мыйзам долбоорунда мыйзамдын өзүндө жок болгондугуна байланыштуу биз кайра каттоо жүргүзө албай калып атабыз да. Банк, например, өзүнүн менчигин каттап туруп 2 жылдан кийин кайра кыргыз юридикалык же кыргыз жаранына сатыш керек да. Ошон үчүн бизде ушундай болуп калып атат. Азыркы учурдагы действующий немеде ушундай кыйынчылык болуп атат да. Нурия Рахманбердиевна, мен түшүнүп атам. Бул жерде сурооду мен башка жагынан койдум сизгечи. Эмне үчүн биз чет жактан келген жарандарга же болбосо чет жактан келген ошол эле компанияларга ошол туруктуу жайларды бербей атабыз депчи. Эмне ошол салган коттеджди көтөрүп кетеби же көчүрүп кетеби деген сөз болуп атат. А бул жерде бүт бар биздин жарандарга 2 жылдын ичинде өткөзүп бериш керек, өткөзүп бериш керек деп атпайбыз. Ошол жөнүндө кеп болуп атат. Ошон үчүн бизге Иссыкөлгө же Бишкекке инвесторлор келбей атат. Ошон үчүн биздеги коттедждерди эч ким албай атат чет жактан. Ошол жөнүндө кеп болуп атат. Түшүнүктүү. Алишер Ташпаевич, если бул мыйзам долбоорун колдоп берсеңиздер, экинчи окууда ошол норманы киргизип берсеңиздер жакшы эле болот эле да. Себеби мындай болуп атат да. Азыр мен мындай деп айтып атпаймынбы, бирок жакында эле ушу жана регистрация боюнча мыйзам долбоорун карап аткан учурда ушул маселе пайда болуп, эмне үчүн чет жактан келген жарандарга эмне үчүн объектилерди сатып атасыңар деген маселе көтөрүлүп, мен инициировать эткен мыйзам долбоору даже четке калып калды. Рахмат. Ошон үчүн менин сунушумда могу ушу мыйзамды толук кандуу ошол чет мамлекеттик жарандарга да сата турган кылып жана коттедждерин бүт баарын толуктоолор менен түзүүлөр менен алып келсин. Мен сунуштайм бул мыйзамды кайтарганга арткан. Рахмат. Алишер Ташпаевич, бул мурунку тоже ошол бюджеттик комитетте каралып атканда урматтуу депутаттар тарабынан регистрацияга келгенде эми үчүн ушул маселе чыгып калды. Ушул депутаттар эмне үчүн силер наоборот каршы пикир болду да. Вот сиздин азыр вот сунушуңуз болуп атат. Чет мамлекеттик жарандарга болбойт. Силер ошон үчүн муну срок коюп туруп, кайра банк алабы. Бул бир эле банк үчүн Оптимадан башталды да. $1 миллион биздин жаранга берип коюп, ал жаран возврат кыла албай коюп туруп, ошон менен Оптима бүт хозяева не наши граждане, ушул жерден чыгып калды да маселе. Биз ошон үчүн мына азыр суранып атабыз. Биз концепцияны ушул колдоп берсеңер, сиз азыр айткан, эми биринчи жолу эмес, сизге рахмат. Сиз менен тыкыз иштешип атабыз. Биз ушуну оңдоп келип, ушуну сиз менен кошо просто кайра эле азыр пленарка чыкканда, вот сиз азыр көтөргөн маселе эмне үчүн чет мамлекеттик жарандарга собственность өтүш керек деген сөз чыгып атат. Два разных противоположных мнения. Жок, Мурат Курманбекович, Алишер Ташпаевич туура айтып атат. Эми юридик жактан мүлк тажыратып бергенге милдеттендирип жатасыңар да, туурабы? Туурабы? Анда эмне юридикалык түзүмдө чет элде болсо эмне мүлк тажыратып бересиңер аларга эмне? Коюп атабыз. Момча убакытта переоформить на гражданина или юридическое лицо Кыргызской республики деп ошону жазып атабыз. Муну баягы жер кодексин өзгөртүп киришкөндө ал жери так эле берилбейт да иностранный граждандарга, туурабы? Ошо мен ойлоп атам да, негизи мыйзам туура эмес деп ойлоп атам да менчи. Муну эмнеге мурда сунуштадыңар беле? Микрофонду кошуп алсаңыз. Бул ушул негизи решение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской республики бир ушул мисал чыгып калганы 13 февраль 19 жылы ушул чыккан, ушул Конституционный палатанын чечимине жараша ушул мыйзам өзгөртүүлөр иштелип чыкты. Именно Конституционный мына палата Верховный судтун чечими боюнча.
азыр 19-жылкын айтып атасыз. 19-жылдан бери бизде мамлекеттин строю өзгөрдү. Бизде конституция өзгөрүлдү. Конституция боюнча, жер кодекси боюнча башка канча өзгөртүүлөр киргизилди. Сиз менен биз бир жылдын ичинде канча деген мыйзамдарды кабыл алдык. Ошого шайкеш алып келиш керек, 19-жыл менен эмес. Ал жакта конституционный палата эле, азыр конституционный сот болуп калды. Түшүнүп атасызбы сиз? Ал жакта чийки мыйзамды алып келип атпайсыздарбы? Кайякта бир 19-жылда конституционный палатаны айтасыз. Жок органды. Хорошо. Алишер Ташпаевич, да, биз жооп берип коебуз. уруксаат болсо. Тааныштырып өтүңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Кадастр мамлекеттик мекемесинин өкүлү Токтосунов Жакшылык. Бул жерде мындай да биздин жер кодексинде каралган негизи чет өлкөлүк жарандарга кайсы учурларда жер тилкеси менчикке өтөт дегенчи. Ошол жерде бар. Мисалы үчүн айыл чарба багытындагы жерлер, ошо мураскорлору чет өлкөлүк жаран болсо, же жанагындай банктар ушундай күрөөгө алып андан кийин өзлөрүнө өтөп турган болсо, убактылуу 1 жылдык же 2 жылдык менчик укугун ала алат. Андан кийин 2 жылга чейин аны сатышы керек деген Кыргызстан жарана деген норма бар. Урматтуу баяндамачы, бул жерде түшүнүп атам, ал сиздерде жер берилбеш керек, башка берилбеш керек. Бул жерде сиздер өзгөртүп келген мыйзам боюнча мүлк деп атпайбы? Мүлк. Мүлк бул это недвижимость, это бул турак жай. Ошол эле этаж, үй, коттедж жана башка объектилер жөнүндө мүлк жөнүндө болуп атат. Ошону айтайын деп атам. Башка ошол жерде жер сиз мени кечиресиз. Бул жерде жер боюнча биз каршыбыз. Жер чет мамлекеттик жаранга конституцияда жол бербейт, жана башкалар да жол бербейт. Бул жерде кеп болуп атат эки берени боюнча, мүлк боюнча. Мүлктү саткандан эмне болуп атат? Ошол эле мисалы Турцияны айтып атам, Болгарияны айтып атам, Кипр жана өнүгүп келаткан мамлекеттер. Ошол жерде мүлк сатылат, жер сатылбайт. Ошо менен канча деген инвестиция, канча деген акча каражаттары мамлекеттерге келип өнүгүп атпайбы? Бизде мисалы канча деген коттедждер, канча деген пансионаттар туруп атат. Өздөрүнүн ошол эле жанагысын коттеджин же болбосо жана турак жайларды, мүлктөрдү сата албай атат. Ошол жөнүндө кеп болуп атпайбы? Уруксат. Биздин Кыргызстандын жарандык мыйзамдарында деле мүлк боюнча чет өлкөлүк жарандарга эч кандай чектөө жок. Бир гана ушул Ысык көл рекреациялык зонасында объектилерге чектөө болуп калганда, анан чектөө болгондо дагы банктар ошо чет өлкөлүк, көбүнчө бизде банктар чет өлкөлүк участие менен алар күрөөгө алышат, бирок эртеңки күнү ошо күрөөнүн эсебинен өзүнүн карызын өндүрүүдө ошондой өзүнүн менчигине ала албай жатат да. Ошондуктан биз ушул норманы киргизип сунуштап атканбыз. Банковский закон о банках верхи кылып туруп өзгөртүү киргизиш керек. Ошого албасын залогко деп туруп банктар. Улуттук банктар. Улуттук банк силер жооп берилет анда. Биз мындай жалпы мына мыйзамды каршы эмеспиз. Себеби мына банктар тийишүү эле ошо залогко алганда, күрөөгө алганда анан аны сатыш керек да. Себеби сатып жана депозиттерин төлөш керек. Ошо келе ошо учурда сата албайт экен 1 жылда. Анан 2 жыл керек аларга. Ошол эле маселе. Күрөөгө алганда ошол эле. Эми улуттук банк силер өзүңөр деле мыйзамдык актылар чыгарганга мүмкүнчүлүгүңөр бар да, туура, мыйзам жол берет. Ушу менен өзүңөр банковская система полностью силердин астыңарда. Өзүңөр запрет коюп койгула. Залогко албагыла. Жер тилкелерин жана башка объектилерди чет мамлекеттен болду, башка мыйзамга өзгөртүүдүн кереги жок бул жерде. Улуттук банк жооп берип койсуңар. Эми азыркы действующий закондо бар да эме жана иностранный лицо деген. Ага баары кирет. Банктар деле кирет аяк. Просто ошо азыр киргизген эме жана ичине бөлүнөт да, өзүнчө көрсөт да банктар. Себеби аларга 2 жыл керек, ошол эле. А так булар действующий закондор мыйзамда да бар, как иностранное лицо. Ошон үчүн Аманкан Батырбекович, мыйзам чейки, булар чогуу отурушуп, кайра кайтарып берели, мыйзамды алып барышып, бүт бардыгын кабинде жакшылап иштеп, бир жакшы мыйзамды кайра толуктоолор менен алып келсе анан кийин караштырбайлы деген сунуштан.